Ага. Пожалуйста. Всего доброго. Geçirip oğla. 48 минутта Шелковский жақтан келіп қалдық. Смольная улицаға. 48 минутта көрдіңіз бе екен? Завершаем. 1.40 коэффициентпен алғанмын. 1704 рубль. Жақсы. 48 минутта. Так, дальше көрөбүз. Бізде көк бонус күйөттү екен, көк зона. Как раз жақын екенбіз, бирок 680 ле кетіп өтті. Коэффициенттің ішіне бар екен. Сол жаққа кирип тұрып, заказ аламын да. Ассаламу алейкум. Асанов каналының көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгін бойысы 31 октябрь болып қалды. Saat 8'den 59 minut öttü. Ertemen 8'de çıktım жұмышқа. Geçerek çıkkandık. Sol туғандар бүгінгі жұмышты көрелі. Жұмыш қандай болады? Алдыда көк зонаға келіп тұрып, линияға шығайын. Короткий болып қалса, минимальный заказ 680 рубль төлеп жатты. Şonusu var. Bana buyursa girip kaldık zonaga. Linyaga çıkalım. Попутчик берсeniz lazım ekan, жақын болса. Заказик, давай. 25'den баштап таксинин заказдары кымбаттапты. Экономдукун баарынын кичинеден кымбаттапты. Проценттерин азайтты. Бирок экономдукун эмес. Комфорт плюстукун, бизнестикин ошолордун арзандатты окшойт. Экономдук ошол эле 22% боюнча калды. Бирок заказдар кичине кымбатыраак, бирок коэффициентти өчүрүп салды. Коэффициент жок. Эртең кичине күйүп калат, кечинде центр кичине күйүп калат, болду. Başka 5 коэффициент болып жүрөбүз. Долгая поездка берет. 45 минут 44 километр. 1.41 минут. Алдым мындағы. Долгая поездка алар элчи. Как раз ушул жакта экен. Мен киргенде ордо эле экен. Балашиха дейт. 43 километр 40 минутта көрсөтүп атат. 1.41 менен канча чап дейсиңер? Мурунку жанагы менен эсептегенде где-то азыр 2400га жетпеген чыгат да. Менин оюм боюнча мурунку баа менен эсептегенде. Бирок азыр андан кымбат чыгат го дейм. Кеткенде азыр көрөбүз канча чыгат экен. Иште кылалы. Экинчи заказ туғандар 38 минутта 1768 рубль. Жана айттым эле где-то 1400 рубльга жетип кетпеген акча болот деп. Мына кымбаттатып жакшы чыгат кудай берсе. Жакшы чыгып атат, бирок балашкан үйдө жана кирип калдым да. Кайсын жок бакта. Не алабыз, линияга чыга беребизби? Чыга береличи, берген жагына алчы. Каяка барат экен? Шыгылып пробка жок жакка берди. Заказ күттү эле. Так, эртеменги бонустар канчага чейин кеткен? 959га чейин. 945 болду азыр. Кечинде кайра 610 кеткен. 850'den 7-9'a çeyin. 890 matkini aldı. Biz koefisyent bolsa da alıvereniz. Beri beyt ko. Ölçende.
заказ бербейт го. Разворот алып кайра центрде көздөп түшүп баратам. Алар шыкка жактан. Азыр пробка сайлам бул жерде. Бул жер пробка. Долгая поездка. 5 коэффициент алдым. 39 км 58 минут 1 саатта көрсөттү. Баралыш 5 коэффициент канча чыгат экен. Бүгүн долгая поездка деп айткам. İşte берейинчи. Берейин. Кеттигенде Долгопрудный барып келели. 5 коэффициент. Туугандар, өзүңөр билгендей мен постоянно айтам. Бул Формула таксопаркын. Формула таксопаркы Россия боюнча эң ишеничтүү таксопарктардын бири. Кошулуп иштешиңиздер. Бул паркта эч кандай проблема болбойт. Вывод жактан шызап эч кандай проблема болгон эмес, болбойт дагы. Парковый самозанятый 1%, а парковый самозанят жок мындай иштемесиңиз десеңиздер, анда 1,5%. Тарифтердин любойун кошот, ошондой эле Россиянын любой жагынан кошот. Акчаны приложение өзүнөн чечип алсаңар, любой время, любой суммада ограничение жок. Акча чечүү маселеси без проблем. Кошулуга чок иштешели туугандар. 8 минутта экинчи заказды алып келдим. 5 коэффициент алган заказ. Экинчи, үчүнчү. Üçüncü zakaz болып қалды, ә? 1388 рубль. Нормально. 1000 рубль таза қалсы дағы. 1 саатқа. О, коэффициент күйіп тұрады. Бірақ мен заправкалау ашым керек болады. Бензин қызыл күйіп 14 км жетей тұрған қалды. Стояттығы жақта Газпром бар. Сол жаққа барып қоямыз. 4-ші заказды алдым. Клиентіме жетілетін. Жерде жол жаба алып турмау. Эвакуатор. Так, 1.08 коэффициентпен алдым, 31 км 45 минутта дейт. Кеткем күйекен ұмытып қалдым мынаны. Қар жауып келді ғой. Майда сөйлеп. Оны көтердім. Жолды бошотса клиент көрала. Ой. Төртүнчү заказды алып келдим. Так, канча минутта келип калдык? 48 минутта. Маяка келип турганчы. 1173 рубльга. Болот. Нормально. Бирок 42 минут көрсөттү жана. Так, саат 12 болуп калды. Курсак ачты. Обед кыла алабыз бул жерге пайдадан басып барып туруп. Анан обедтен улантабыз. Соңу саап саралып. Bir 10 менен алабыз. Буну завершитебиз. Чай ичип бүткөндөн биринчи заказ. 951 рубль. Амне айланып кайра тетип бушун орамба. Центр го, центр. Кеттик анда центр го, центрга. Гостиница Украина. Жана 7-чи заказды гомдун жанына таштадым. Азыр мен могу жерде турам. Биолокация маяктасың деп көрсөтөт. Бияктан линия чыкпай турган азыр. Башка жактан бери саатта маяктардан бери саат бияка баш үчүн вообще эле. Мен өлүп калды пробка. Семестр жазып. Не дейт? Полчаса дейт. Окузаң күлө бересиң, әле сен жазышат. Кичине маякка чыгып туруп, маяктарга келип турган линия чыгайын. Маяктан пробкага тыгылып калбайын. Пробка болот. Зря день жана.
Пробка. Москваның пробкасы жаман. 9-cı zakaz 13 minutada. 739 rubl. Koefficient men turgan жерде жоқ қой. Үй, мен жаққа келеуі. İçine bitip тұрайыншы. Сен оған жерде пятерочка бар екен, магазин кіріп шығайын. Bir su алып алшы. Koefficient күйбөді. 20 минут жақын атқы. 20 минут барып, сені қанша минут отыртайын байда. 1.08 мен Рублевск шоссе 4 көрі алады. Алдық. Ал жерден алып қайра мол жерге көрсеткенбіз да. Кеттік анда. 10-cı zakaz 6 minutada. Қанша 268 дейді қой. Bir 36 мен Славянский бульвар. Öyle. Kettik anda. Славянский бульварın aralı. On 11 minutada 12-ci zakaz. 519 rubl. Saat 4'ten 45 minut ötüp kaldı. Что-то baş olup ketdi ғой. Домой базайынчы. Үйге алғанша да азыр 2 saat. Ой. Домой бассам кайсын күйіп тұрған жерден 5 кайсын береді ғой. Ей, жақын екен аламын да. Сендіраға түшіп кетіп қалды енді пробка бар лекті. Baş olup кетті. Direkt үйге жетейін. Қағазды алмастырдым. Saat мен 8'de жазғанмын. 1.07 менен алдық. Бұл заказды 4 минут алып келдік. 400 рублға 5 коэффициент алған заказ. Так. Кейінгі заказды алдық. Кеттік анда. 1.07 коэффициент берді. Короткий заказдар береді ғой. Үйге жейін алып салып заказдарды өрейсің бе? Сразу жокос көріп қойсың бе? Үйге кетіп қалайын. Күн батып жатады. Saat 5 болып қалды. Уже 5 деле уже қыран келе баштады ғой. Жиырма 3 минут алып келдім, 576 рубль болды. Вообще арзан болып кетті ғой. Жана 4 минутта 400 рубль алып келдім әлі. Пассажир отменил дейді ғой заказды. Bir заказ алып қойдым әлі. Отмен алып саттыр. Заказ күтелен да. Тағы домойдамын. Домой өчелек. 1.92 коэффициент беріп жатады. Алауыз. Кеттік анда. Бұл заказды 16 минутада алып келдік. Қанша болады екен? 841 рубль. Что-то по счетчику қойылып қалды да бұл. Бірінші 20 минут көрсеткен. 16 минут алып келіп қойдым әлі. Şu için az çarp koyuyor değil mi? Так 20 минут өткенде көбірек сумма шықмақпы деп ойлап та қалдым. Так мен домойым тұрауы да біле. Времясы бітіп қалды. Тұрады, не заказ бербейді. Кайсын күйіп тұрады. Tamam, olsun. Oldu açılayın da kaldı. 6-10'da açıladı. 6-10 da 6 minut 40 секунд. 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 6 minut 40
Бирок андан алган жетишпеймин. Үйгө эле барайын. 170 менен долгая поездка дейт. Мейде 19 километр экен, 19 километрге ушунчабы? Долгая поездка деп. Кеттик анда долгая поездка болсо. Нерден кайрылып кетем мен. Тескери көрсөтүп атасың сен. Так, где-то Павелецк вокзалдан да дальше. Жетпейби. Жоқ, Павелецк вокзалга жетпей экен. Кеттик анда. 170 менен 20 километр. Эшек. Заказлап менен болбоду. Как раз мен жак бармак экен да жанагы. Кашчай. Мен жакка бармак экен. Сон болмок эле. Ошону таштап үйгө кирип кетмек экенмин. Заказ күтөбүз кайра. Акыркы заказ алып келдим туугандар. Үй жакка алып келдим. Жок, үйгө чейин 14 километр бар экен. Чото бул жакка заказ бербейт окшойт. Кетерет окшойм мындай эле. 45 мүнөт көрсөттүлө, 1 саатта келдим. Поддержкага жаздым. Так, промокод беребиз деди. Бердим мынакей. 1 саатка. Ошол. Бүгүнкү жумуш боюнча айтсак, кандай болду жумуш? Саат 7:30 болуп калды. Бүгүнкү жумуш 16 заказ менен 10.700 рубль иштептирбиз. Эртең канча? Эртең мен 8'de чыккам да. Азыр саат 7'den 33 мүнөт өтүп калды. 11 саат деп калды. Мен отуруп поддержкага жаздым. Ал жооп бергиче көп убакыт өтүп кетти. Ошол туугандар бүгүн 15 заказ кылыптырбыз. 15 заказ менен 10.700 рубль. Азыр үйгө чейин заказ берсе берди, бербесе пустой эле кеттим. Башым ооруп эртеле домой баскам. Ошол күндө дагы мынакей саат 7:30 болуп кетти. Үйгө барганча 8. Поездкалар сезилип атабы силерге дагы. Мага аябай эле сезилип атат кымбат болуп калганы. Бирок коэффициент жок, 5 коэффициент алсаң дагы кымбат эсептеп заказдар жакшы чыгып атат да. Ошонусу жакшы болуп атат. Анысы жанагы болуп атат. Азыр мурунку көптөн бери иштеген каршылар бар го, только коэффициент менен алган, коэффициент кубалаган, жакшы жерлерге алган. Ошолорго кичине влиять этти. Бирок таксинин жаңы үйрөнүп аткан, берген заказды алып иштегендерге жакшы болду кайра. Заказ кымбат, берген изак алат. 5 коэффициент болсо алып иштеген байкелер бар. Ошолорго жакшы. Кымбат, жакшы иштешип атат ошолор. Дагы деле. Мурда деле жакшы иштешчү эле, бирок азыр андан да жакшы иштеп калышты да. Берген заказын алып, Яндекс уже нормально төлөп калды, ошону жакшы болуп калды. Ошого азыр эми коэффициент тандабай. Тиякта коэффициент жок, биякта коэффициент жок дебестен, любой берген жагына алып линиядан чыгып коюп, бирок жетейин жеткенге где-то 5 мүнөт калганда кайра линияга чыгып, заказ алып, ошентип тынбастан иштесе уже нормально болуп калды жумуш. Бул менен нормально жумуш болуп калды деп мен Кыргызстанда жаткан байкелерди, инелерди таксиге чакырып аткан жокмун. Просто мен ошо өзүм таксиде иштеп атам, ошон эле болгон жаңылыктарды эле ошентип айтып коюп атам. Мактанып аткан жокмун. Анан могул ошо фонд билесиңер, таксоман байкенин фондуна кошулуп мен машинага акча берген болчумун. Фонддон очередь келип, мен машина алгам. Көп эле болуп калды, уже арендага бергем, иштеп жүрөт. Аны өзүмчө видео тартып чыгарайын, элге айтайын деп мен кайра койдум дагы, ага да комментарий жазышат. Сен мактанып атасың, антип атасың, минтип атасың депчи. Ошого чыгарбай эле коюн, айтпай эле коюн дегем. Ошентсе да болбой. Личкага жазышып атат, сурашып атат. Не болду, машина алдыңбы деп. Ошол алдыгамын, Кудайга шүгүр, машина алдык. 2020-жылгы Kia Rio алдым. 975 миңге. Ошону кутулуш керек иштеп. Анан ошол
Анан мага WhatsAppка жазып калышат. Бишкекте айылда жаткан байкелер такси кандай болот, барсам болобу деп. Эми ошо келип, любой адам келип иштесе болот. Такси эмес, башка эле жумушта келип иштесеңер дагы болот. Болгону иштеш керек. Үйдө жатып албастан таксиге чыксаңар, бир-эки заказ алып барып, бар да, менде тааныштар, достор бар. Заказдарды жеткиргенден кийин жатып алат. Кичине кайсының күзүнөн линияга чыгам деп. Андай кылбаш керек, бергенин алып иштеш керек. Мен дагы монтип кичине кайсың коолап, аз кайсың күзүн деп калам. Негизи ушул да туура эмес. Бергенин алып иштей бериш керек. Токтосунчу. Ошол туура да негизи. Бул да менин жалкоолугум да. Жалкоолукка кичине алдырып, аз кичине кайсың күзүн кичине отурайынчы деп. Ошентип отуруп калам. Так бергенин алып иштесең, такси эмес, любой эле жумуш болот. Болуп атат. Болуп эле келген. İstese болот ошол туугандар. Бүгүнкү видео ушундай болду. Видео жаккан болсо, жакпаган болсо, комментарийден жазып, лайктан басып койгула. Ушул бүгүнкү пробег 267 км жүрүп жүрүм, машина жүрүп 10 саат 20 мүнөт дейт. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө туугандар, буюрса жолугабыз дагы.